Берүүбүздү улантабыз. Эл аралык сынактар деп калдык. Негизи эл аралык темасында сүйлөшүп атабыз. Буюрса бүгүн келген конокторубуздагы эл аралык сынактардын лауреаттары көптөгөн сынактарга барып келген, сиздер билген, сиздер жакшы көргөн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, белгилүү комузчу эжекебиз Анара Эсенгулова эжекебиз. Жана ошондой эле Меликан Козбекованын окуучусу, эл аралык сыйлыктардын сынактардын лауреаты Шарипа Гемалгазиева эжекелерибиз конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы эжекелер, кандайсыздар? Көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Ушу Меликан эжекенин чыгармачылыгы жөнүндө бир жакшы кече өткөн атат. Комузчулардын сынагы өткөн атат, туурабы? Өтүп атат. Ошол жөнүндө кенен айтып бересиздерчи. Азыр эми ошо кыскараак сүйлөгүлө деп атпайсыңарбы? Кыскараак айталы, бул эженин тиги 85 жашка чыккан атыптыр. Ошого карабастан мынакей маданият тарых жылына карата бул кишинин ишмердүүлүгү, кыргыздын кыздарынан биринчи чыккан комузчу катары могуреки иш-чараларды уюштуруп аткандын өзү уже жакшы нерсе. Бул киши өтө таланттуу болгон. Ал эми белгилүү иш. Эң негизгиси кыздардан биринчи чыккан комузчу болгон. Кыргыздын комузун дүйнөгө биринчи тааныскан адам болгон бул. Анан кийинкилер. Жакшы. Анар эжеке. Меликан Козбекова эжебиз апабыз жөнүндө айтсак, эми баягы бул кишинин эми көнөрбөс өчпөс таланты биринчи. Анан экинчи эң алгачкы чыккан аялдардан эжебиз айтып атпайбы, ошондой сыяктуу эле азыр ошо апабыздын атынан сынак уюштуруп 18 ноябрдан бери жүрүп атат. Бизде мына филармонияда 3 күн 3 айлампа болду. Эми 4-чү акыркы айлампасын биз ушул Союз композиторлордун үйү деп коет. Композитордун үйү Разаков 50-чү үй. Москва менен Токтогулдун кесилишинде жайгашкан. Эртең ошол жерден ушу комузчу келин кыздарды күтөбүз. Биз ушу аймактарга да айтып министерство иштеп атат, биздин маданият министрлиги. Анан кийин Кудай буйрса эртең ушу акыркы угабыз, акыркы сынактын акыркы ушу айлампасы болгон атат. Биз эми биздин талабыбыз эмне? Кыз кербес деп уюштурган себебибиз бул атай атабыздын эң биринчи окуучусу. Эң биринчи аялдардан чыккан кыздардан кыз келиндердин арасынан эң сахнага эң биринчи комуз көтөрүп чыккан эжебиз, Меликан эжебиз. Анан кийин ушул тараптан дагы кыз кербес деп эмне үчүн айттык? Анткени Атай Огонбаев атабыздын ушул 20-чы кылымдын алып келген ушу Меликан эже болгон. Бүтүндөй ушу чайпалтпай, төкпөс чачпастан Атай атабыздын күүлөрүн Меликан эже жеткирген десек жаңылышпайбыз. Мына кыз кербес деп ошон үчүн аталып атат. Ошол жалаң кыз келиндерден издеп атабыз да. Балким ушундай Меликан апабыздай болуп жарк этип чыга калган дебютанттар болуп калышы мүмкүн. Жарк этип бир мындай бир кандайдыр ой ушул укмуш экен, ушундай кыз, ушундай эме кыздар арасында ушундай жаркылдагандар чыкты дегенде бир ушул эме мааниси ошол болуп атат да, биздин сынактын. Таланттарды издеш, табыш керек болуп атат мындай жаска. Баягы ата чыгып калган же көрүнүп калган эмес, мындай көмүскөдө жүргөндөрдөн же бир ушул эле жаштар арасында кыздардан 7 жаштан баштап чертип атышат азыр комуздурчу. Демек жаш чектелбейт экен-де. Жаш чектелбейт, ооба. Анан ушул акыркы сынак болуп атат. Эми ушурдан пайдаланып сиздердин ушул куттуу студияңызга баягы шашып келип дагы эчте кыш. Анан кийин биз ушул аба ырайынан дагы ушу башка аймактагылар келе албай атат го дегендей эме болуп атат да. Бирок ушул негизинен биздин талабыбыз ушул. Биз ушул баягы сынактын дагы сыйлыктары болгон атат. Кудай буйрса биз ушул мына маданият жылы деп, тарых жылы деп биз ушуга Меликан апабызды эскерүү да кылып бир чети, ушу таазим да кылып өнөрүнө. Анан баягы эмне үчүн тарых маданият жылда комуз үнү угулбай калды? Эмне үчүн комуздун ушундай? Бирок биз эми көчмөндөр калкында көчмөндөр баягы билесиңер миң комузчу чертип биз эми баягы Гиннеске чейин деп атабыз. Эми ал дагы Атай атабыздын машботою ошол эле. Ошол эле машботойду эң биринчи ошол профессионал сахнага ошол Меликан апабыз чертип кеткен. Андан кийин ошол жыйынтыктап айтып коелу, эртең бардыгын күтөсүздөр, калуучуларды. Москва Токтогул. Саат канчадан канчага чейин? Эми 3-төн 6-га чейин угабыз. Негизи эртерээк деле келе беришсе болот. Эртерээк келип чогулуп, мына 10дон баштап, 12ден баштап 3тө негизи отуруп биз уже угуп калышыбыз керек да, эми баягы. Биз уже демек бардык башталып калат. Ошон үчүн биз бардык ушу учурдан дагы пайдаланып, баягы укпай калгандар бар. Эми биз маданият жылына баягы таянып ошол апабызды эскерүүсүн
дагы кыргыз калкыбыз учу кур эмес, табылып калат, балким татыктуулар чыгат. Анан кийин ушул мына эжемде деле отурат, биз эми ушул жыйынтыктоосун чыгарып, Шарипе эжеге. Анан кийин биз декабрдын ичинде бизге ушу министрликтер жардам берип калса, Кудай буйрса, датасын баягы койдуруп, кайсы күнү декабрдын бир буйруган күнүндө биз филармониядан ошол жеңүүчүлөр менен чоң гала концертин жыйынтыктоочу ошол концертинде көрөбүз. Аны дагы телевидениеден реклама кетет концертине карата. Шарип эже, айтсаңыз, сиз өзүңүз Меликан эженин окуучусу болуп турсуңуз, негизи эле канча жашта бардыңыз эле, анан кандай ыкмалар менен үйрөтчү, негизи эле айтып кетсеңиз. Мындайда эми кичине көбүрөөк сүйлөгөнгө оюмду айтсам толук болобу? Болот. Себеби мен башынан баштайын дегенде, мында мен ошо дайым ушул интервьюмду берип жүрөм бардык жерде. Айылдан районубузга окуп жүргөндө киного барсак, кино журналдан ушул эжени көрсөттү. Ошол күү азыр Атай Огонбаевдин вариантындагы кара өзгөй экен. Бул кара өзгөй деген күү Ниязалыныкы дагы бар. Анан кийин бул эжекебиз ошол Атай 14 жашында алып келиптир филармонияга бул кишиничи. Эми ошол кишиден таалим алып, жанагынтип чертип, анан дүйнө жүзүн кыдырып, ошондон кийин советский журнал деген бар болчу. Силер билбейсиңер аны. Билбейм. Ошондон чыкты ушу кара өзгөйдү чертип. Бул күү эми билесиңер, ийнини алып, чекесин алып, жерге коюп, тияка укмуштай кылып чертти да, аны ошондо мен таң калдым, ушинтип да комузду чертеби. Үйдө комуздар бар болчу, ага мен маани деле бербейм, ошондо 13 жаштамын мен. 8 болгон менен 6 жашымда бар, ушундай болуп калганда. Анан кийин ойлонуп эле ошондой түпөйлүү эле болуп калгам, таңыр ушундай да комуз чертет. Анан шаарга келип окууга өттүм, окуп калдым. Кайсыл окуп? Жемпеттин кыргыз тил адабият музыка деген факультетин бүтүрдүм. 58-жылга ачылган ошол. Анан Калый байке бизге туугандар болот, анан ал киши Москвага кете турган болуп, анан биздин үйдө жашап тургулачы Шакен байкең болуп деп, анан кийин ошол жерге көчүп барганбыз, жана партсъезд деп коет 140. Ошонун экинчи этажында жашап атабыз. Анан бир күн терезеде турсам эле баягы мен кинодон көргөн аял килеген футлярына комузун салып алып, эшиктин алдында Туктосун Тыныбековдун аялы экөө сүйлөшүп турат. Ошондон эле мынтип эле карап, деп эле жүгүрүп түштүм. Экинчи этаж. Анан жүгүрүп түшүп эле туруп калдым. Турсам, Токтосун байкенин тиги байбичесинин эмне Шакен деп анан деп коем мынтип, эжеге деп. Анан анда болуптур анда деп, анан кийин магабы деп, анан экөөбүз болду, анда жүрүп кеттик. Көрсө 4-чү этажда а киши жашайт экен. Анан дароо эле 4-чү этажына үйүнө алып барып, ошо менен тааныш болуп, анан жанагынтип ушундай, мен сиз ушундай айтам да баягыларды. Мен комуз үйрөнгүм келет, аябай жакшы көрөм. Вот ошодон комуз үйрөнүп калдым ошо кишиден. А кишиден кийин ээрчитип мен ошо Жемпетке, ошол убакта жана эркек баласын төрөп, декретте үйдө экен көрсө. Ошон үчүн аны көрүп Кудай мага көргөзүп атыптыр. Анан ошо Жемпетте 1 жыл иштеп, анан кадимкидей ансамбль куруп, анан биз чайкаманы чертип 12 кыз Фучик паркында, анан сыйлыктарды алдык, грамота ушундай. Бир эле жылдын ичинде бизге чайкаманы чертип үйрөтүп койду. Ошо менен андан гастроль башталды, анан кийин мен кыскасы турмушка чыктым 5-курсту бүтүп атканда. Турмушка чыгып ушул эжекенин үйүндө жашап калдык көпкө. Анан бир тууган сиңдисиндей болуп, жанагынтип кайда жүрсөм ушул эжекенин атын айтып, ушунун арбагына сыйынып, чокунуп жүрөм. Мына жанагы лауреаттыгымдагы айтып коеюн, ошону кыпчып, ушул кишинин арбагы менин комузга болгон сүйүүм го деп ойлойм. 73 жашымда барып алдым Венгриядан алтын медалды. Анда гран-при болгон жок, большое золото, малое золото. Анан мен ошону большое золотосын алып келдим. Сыйлыктарыңыз аябай жакшы нерсе экен. Келиңиз эми Анар жеке, сизден бир жакшы чыгарма угалы. Убактыбыз да соңуна келип аткан. А кишиге арнаган күүм бар болчу, аны чертпей эле койгула деп атпайсыңар. Эмкиде, безилдер. Башка жок. Биздин КТР каналынан чертип берди, абдан жакшы. Эми дагы эле ал күнүн жашоосу узак, эжекебай. Эми мындай да, азыр эми ушу сынак боюнча да кичине айтып кетейин. Биздин сынактын жюринин составы эми баягы Калыстар тобунун составында бизде композиторлор бар. Камбаркан этнографиялык ансамблинин жетекчиси Жумакунов Рысбек агай, Роза Аманова, эл артисти Дастаншы, анан композитор союзунун Кубаныч Усмонов деген мына ушундай атты баштуу баягы кыргыздын баягы нукура баягы салттык музыкасынын көрөңгүлөрүнөн
түзүлгөн да. Эми анан мен ойлоп атам, биз эми бул сынакты такыр эле ушул менен токтобостон мына устатынан шакирти дегенде апабыз мына 70-тен ашканда барып медалды алып келип атат, алтын медалды. Анан ошо колдойт деген ошол да. Биз өткөндөрдү эстебесек түрлөрүнүн баягы иши жүрбөйт деген ошол. Анан мен ойлоп атам, биздин ар бирибиздин баягы эмебиз да. Жолубуз, анан милдетибиз эскерип апаларыбызды ошолордун эмгегин, көнөрбөс эмгегин. Анда эмесе мен ушул сиздердин эфириңерди дагы чукулдап баратыптыр. Бизде ушундай шаштырып келип шаштырып кетиресиңер. Анда эмесе ушул мен атай атанын чоң шардабандуу залкар гүлөрүнөн эми чертсем жакшы болмок. Эмкиде эфирге чакырып атасыңар, ошондо чертип берейин. Азыр болсо эрке кыз дегенди чертип берейин. Мына апабыз 70-ке чейин комуз менен эркелеп жүрөт. Мейирхан апабызды мына эркелетип атабыз, Кудай көрсө даңазалап атабыз. Колуман келишинче. Самара Токтакунова эжекебиз мына Кудай көрсө СССРдин эл артисти, ал киши жөнүндө эми даңазалуу шардабандуу кеп. Анан азыр болсо ушул эркелеп жүргөн эжекелерге арнап, ошо Мейирхан апабызга арнап эрке кыз деген Шекербек Шеркулов ушу Таластын ошо атай атабыздын күйлөрүн 21-кылымга чейин алып келген залкарлардын бирсине бирди чертти. Келип бергениңиздерге рахмат. Ар дайым ден соолугуңуздар чың болсун, жана ушул конкурс жакшы жогорку деңгээлде өткөрүп алыңыздар. Ийгиликтер. Бар болуңуздар. Келип туруңуздар.